сиздердин убактыңыздарга кыянаттык кылбай убагы менен бүтүрөлү деп чечтик. Анан азыр биздин долбоордогу алдыдагы кичине жаңылыктар, анча презентация бар. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, ошол менен тойдун соңу жакындап келатат буюрса. Ассаламу алейкум деп койдум. Москвага барганда да көрсөткөм. Ушул колду көрдүңүздөрбү? Жакшылап карап алыңыздар. Бул кол жөн кол эмес экен, жалаң акча санаган же офисте отурган кол эмес экен. Бул кол не кол экен? Аябай эмгек кылган адамдын колу экен, Сиздер да колдорду көтөрсөңүздөр. Көпчүлүгүңүздөрдүкү эмгек кылган экен, анан кээ бирөөлөрдүкү дагы эмере экен, Ушул колду пайгамбарыбыз бир учурда бир күнү бир адамдын колун көпкө чейин кармап туруп кое бербей турган экен. Кандай сонун кол, кандай керемет кол, кандай мыкты кол депчи. Анан кармап туруп анан эң аягында айткан экен, ушул кол тозоктун отун көрбөй турган кол деген экен. Анткени ал эмгектен такыр колу бошобогон, адал эмгек менен не кылап үй бүлөмдү багам деп эртеден кечке бошобогон, кара жумуш кылган, адал эмгек кылган адамдын колу экен да. Анан сиздердин ойлойм, ата-энеңиздер дагы ошондой ийгиликтүү адамдар, ошондой ийгиликтүү колдордун ээси, ошондой адамдардын балдарысыздар. Сиздер студент болуп, бир аз жалкоолук кармаганда, бир аз интернетке алаксыганда, азгырылганга жалкоолук кармаганда ушул ата-энеңиздердин ушундай бир колдорун эстеп коюңуздар, Чоң рахмат. Кийинкиси, сен китепти ачсаң, китеп сен ачат дейт. Бул аябай сонун сөз, Биз китепти көп окубай эле жүрчү элек, качан китепти ачкандан кийин китепте бизде аз-маз ачып келатат. Бирок бир эле нерсе бар экен, бирок деп тетиринен жазып койдук. Китеп окуганда бир дарт кошо жабышат экен. Ал эмне дарт десеңиздер, ал дарт адам ордуна тура албай калат экен, ошол. Китеп окуган адам эч убакта ордуна тура албай калат экен. Ал өмүрдү текке өткөрүбөйүн, айланадагыларга жакшылык кылайын деп ушул биздин ыктыярчылардын баардыгы ошондой китеп окуп ордуна тура албай калган адамдар. Ошолор бүгүн китеп тойду уюштуруп атат. Биздин долбоордо китеп окуп, китеп акциялары экен. Кийинкиси жашоо күндөлүгү деп коеюн. Азыр ар бириңиздердин күндөлүкү да ачабыз, ага чейин бир атактуу адамдардын күндөлүгүн сиздерге көрсөтөйүн, Окшош пенделер, окшош эмес тагдырлар. Ушул залдагылар баардыгыбызды Аллах Таала окшош жараткан, баардыгыбызды. Бирок тагдырларыбыз, ийгиликтерибиз бири-бирибиздикине окшобойт. Нуржигит агайдыкына, Жакшылык Матанов байкеникине, Надырбек атаныкына, Жумайдын агайдыкына, Айтор бири-бирибиздикине эч кимибиздике окшобойт. Анткени ал Кудай баардыгыбызды бирдей жаратат экен, бирок ар ким аракет кылганына жараша, ыйманына жараша, китеп окуганына жараша адам ушунчалык бактылуу болот экен, ийгиликтүү болот экен. Кийинки адамдар болсо, ушул 3 адамды айтайын. Табылбердиев жөнүндө баарыңыздар тааныйсыздар, бирок бир эле факт айтайын. Ушул инсан эмне кылган экен? Университетти бүтүп, университетте сабак берип, политехте. Дагы өзүмдүн жолумду таба албай атам, дагы да өзүмдү ача албай атам деп, Нарынга инженер болуп иштеп барып, ошол жакта такыр мындай өзүнүн жашоосуна өзү ыраазы болбой жүргөн кезинде эмне кылган экен? Бир кампага барса, узундугу бийиктиги там бою, узундугу 5 метр, туурасы 2,5 метрде, элестетиңиздер, ушундай сахнадай жерде китеп жыйылып турат дейт. Анан кампанын ээсинен сураптыр, "Тууган, ушул китептерди мага бер десем бербейм" деп чыкты дейт. Кел экөө содалашабыз деп отуруп, бир машина отунга ошол китептерди алмашып алган экен. Алмашып алыптыр дагы 7 жыл элестетиңиздер, үйүнөн чыкпай ошол китептерди окуп чыккан экен. 7 жыл окуп чыктыр. Белинскийдин 10 томдугун дейт, 10 жолу окуп чыктым дейт. Айтматовдукун 5 жолу окуп чыктым дейт. Лев Толстойдукун 3 жолу окуп чыктым дейт. Ошентип жана китептердин баарын окуп бүткөндөн кийин бирөө жарма ичип атса деле мага идея көрүнүп калды дейт. Таш топурактан дагы ошентип мен романымды жаздым деген ушул инсан экен. Элестетип көрүңүздөр. Чубак Ажы жөнүндө да көп билесиздер. Бул адам кандай адам экен? Чубак Ажы жөнүндө 2 факт айтып коеюн. Уммали Хуро деген университеттин мен да көргөм. Ошол инсан Чубак Ажынын бир 2 фактысы, эгерде үйү 5 комната болсо, ошонун 2 бөлмөсү китеп болчу экен, элестетиңиздер. Экинчиси, Саудиядан окуусун аяктап Кыргызстанга учуп атканда эмне болгон дейт? Самолетко ушунчалык 1,5 тонна китеп жүктөлгөндө араптар көрүп алып, бул жака бир эле адам эмес, бүтүндөй илимди Кыргызстанга жүктөп кетип атат деген экен. Үчүнчү бир фактын айтайын. Үчүнчү бир факт эмне болгон экен? Үчүнчү факты, өткөндө устаздардан тактадык, жанындагы адамдардан тактадык. Нуржигит агай да өткөндө айтты. Кыргызстанга Арабиядан келип муфтиятта иштеген учурунан баштап туруп, өткөнүнө чейинки убактысын эсептесе 10 жыл мээнет кылыптыр, 10 жыл.
Баарыбыздын Бишкекке келгенибизге көпчүлүгүбүздүк 10 жыл болуп калды. 10 жылдын ичинде эмне кылдык билбейм. Бирок Чубак ажы жанагы иштин баарын 10 жылда бүтүргөн экен. Анан сүйлөгөн сабактарын кийин эсептеп, насааттан, ар жактан, Инстаграмдан, Фейсбуктан эсептеп келсе, Чубак ажынын сабагын бүгүнкү күндө башынан баштап, А дегенден баштап туруп угам десеңиздер, 24 саат бою күнү түнү 3,5 жылда угуп өткөнсүздөр. Элестетип көрүңүздөр. Ошондо бул киши 10 жыл жашаса, 3,5 жылын сүйлөптүр. Ошол эле учурда биздин иш-чарага келип дагы, зыярат кылып дагы, Акталага барып, нарыңга барып, Кыргызстанды кыдырып, дүйнөнү кыдырып, Корея бүт кыдырып туруп келген экен. Бул адамдын күндөлүгүн ачканда кийин 7 урпагы дагы сыймыктана турган күндөлүк жазды деп эсептейм. Үчүнчүсү, бул киши Абдылмиталип деген байке экен. Бул киши көп медиада таанымал эмес, бирок мен көрүп калдым дагы, изилдеп чыктым. Бул киши эмне кылган экен? Баткен менен Ош жолдун ортосуна 1,5 километрге суу чыкпаган, какыраган, чөл болуп турган жерге 1,5 километр жерге эмне кылган экен? Гүл айдаган экен. Анын ар жагына жүзүм айдаптыр дагы, анын ар жагына суу алып келип туруп, балык чарбасын куруп коюптур. Бирөө роддомго баратып аялын чыгарам десе, ошол жерден гүлдү үзүп кете берет экен. Барыңарга бекер деп койгон экен. Бирөөсү апасын туулган күнүнө десе, гүл үзүп кетет экен. Акыркы коңгуроо дегенде окуучулар келип гүл үзүп кетет экен. Ушул кишинин гүлү түгөнбөйт экен. Анан ойлойт элем, мен баарыбыз сүйлөп эле, же баарыбыз эле атактуу Инстаграмда звезда болбосок деле, ушул адамдай болуп дагы гүл айдап дагы кылышыбыз керек экен. Бул адамдын эмгегине таң калдым. Гүлүнүн бир уругун Испаниядан, бирөөнү Украинадан, бирөөнү болсо Ташкенттен, дүйнө жүзүнөн терип келип туруп ошол гүлдү айдаган экен. Ушул адамга дагы күндөлүгүн ачканда аябай ыраазы болсок болот экен. Кийинкиси Аль-Жазари деген чыгышта ушундай улуу адам өткөн экен. 12-чи кылымда, элестетип көрүңүздөр, мындан 8-9 кылым мурда өткөн Аль-Жазари деген адам болгон. Эмне болгон экен? Бул адам ашып кетсе 70-80 жыл жашаптыр. Бир учурда дин илими, тафсирчи, мухаддисчи, шариат илимдеринде отуруп 5 илимге ээ болгон экен. Андан сырткары геометрик, алгебра, астрономия илимдери боюнча, андан кийин инженер болгон экен. Эң алгачкы робототехниканы ушул киши ойлоп тапкан экен. Анын функциясы ошол кездин ханы, ошол кездин падышасы халифке daarатка робот кыймылдап барып кадимкидей суу ырастап беришкен. Анан келген адамдарга, халифке келген адамдардын колуна ошол кезде эле робот 12-чи кылымда эле ойлоп таап, ушул киши эмне кылган экен? Робот жасаган инженер болчу экен. Андан да кызыгы, көзгө операция жасаган хирургический аппарат инструменттерди биринчи ушул киши ойлоп тапкан экен. Элестетип көрүңүздөр, бир өмүрдө эмне деген адам. Кийинкиси Абдурахман Ас-Сумайт, кувейттик дарыгер адам. Бул адам бул дүйнөдөн өткөн, чын-чынында кувейттик адам болгон экен. Африкага барып калып, элдерди көрүп таң калып, мен бул жерден кетпейм, өмүрүм ушул жерге арнайм деп туруп, эмне кылган экен? Ошол жакта 900 кудук суу ичкен, 900 кудук каздырган экен. 1200 оорукана салдырган экен. 2,5 мечит, 2,5 мектеп, 15.000 жетим балдарды камсыздап, 95.000 студенттерди камсыздаган, бүгүнгү чейин иштеген фондду Африкада ачкан адам экен. Элестетип көрүңүздөр. Караңыздар. Ар бир учурун эсептеп келе турган болсо, күнүнө бирден ачылыш туура келет экен да. Жумасына бирден ачылыш туура келет экен. Ушундай адамдар жашоодо жашап өткөн, биздин заманыбызда дагы, өткөн кылымда дагы. Ушул адамдардын тарыхы элестетиңиздер, 8 кылым болсо да биздин дорго келип жетти. Эми бул сиздердин күндөлүккө. Берчи досум экөөбүздүн күндөлүктү. Досторуман кимдикин сурайын? Табылдагай сиздин күндөлүк жаныңызда эмеспи? Эми сиз менен биздин күндөлүктү өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, бир 5 секундка күндөлүгүңүздөрдө эмне бар? 30ка чыктыңыздар, 25ке чыктык, 60ка чыктык, күндөлүгүңүздө эмне бар болушу мүмкүн? Мен аталарыбыздын күндөлүгү абдан сонун деп ойлойм, бирок биздин күндөлүктө көбүнчө Instagram, Facebook, абет, анан үй, анан кайра кечинде Facebook. Анан капырагай ойлоп калам. Аль-Жазаридики дагы, же болбосо мурда өткөн адамдардыкы алып тургай, Манас атабыздын көкөтөйүнүн ашынан бери тарыхы жетип атпайбы? Кандай тамак берилген ал жерде, кандай кийим кийилген? Сиз биздин тарыхыбызды эгер 100 жылдан кийин балдарыбыз эгер издеп чыкса, атам, чоң атам кандай киши болгон экен десе, Google өзү айтып берет, TikTok айтып берет, моунча саат TikTokто өмүрүн өткөргөн, анан ушул видеолорду көргөн деп чыгарып берет деп ойлойм да. Ошон үчүн интернетке киргенде, TikTok, Instagramга киргенде байкап туруп, көрүп, байкап туруп отуруп, анан убагы менен китеп окуп коюп туруңуздар.
Кийинкиси ийгиликтер статистикасы деп койдум. Эми жана өзүбүздүн күндөлүк болду, эми дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин статистикасына кичине көңүл буруп коелу. Кытай дүйнө жүзүндө экономикасы боюнча эң алдыга чыгып келаткан мамлекеттердин бири экен. Шаарларын көрдүңүздөр. Машина өндүрүү боюнча Япония 5 миллион жылына 6 миллион машина өндүрүп эң алдыда турчу экен, бирок Кытай акыркы 3-4 жылдыкта ушунчалык режимге өткөн экен. Эмне кылыптыр? Акыркы 2023 жылы 21 миллион машинаны дүйнө жүзүнө саткан экен, элестетиңиздер. Күнүнө 65 миңдей машина жасаган экен. Кытайлыктар, элестетип көрүңүздөр. Кийинкиси Туркия. Туркия дагы аябай ийгиликтүү мамлекеттердин катарына кирет. Мо байрактар деген Кыргызстанда сатып алдык, Ушул байрактарды китеп окуган, фантазиясын эмеге турмушка ашыра билген байрактар деген бир эле адам жасаган экен. Ошол адамдын сүрөтү бул жерде турат. Ушул адам экен, байрактар. Элестетип көрүңүздөр. Бир байрактардын баасы 50 миллион доллар турат экен. Бир байрактардын баасы. Кыргыздар ошол байрактардан сатып алабыз дей турган болсок, 262 миң койду сатканга туура келет экен. 262 миң кой деген бир райондо же бир областта болушу мүмкүн да, бир областта болот. 262 миң койду. Биздин өзбек туугандар эмне кылат экен? 800 гектар пахтасын сатканда араң бир байрактарды алат экен. Элестетип көрүңүздөр. Байрактарды болсо мындай эле бул жагы 3 метр, бул жагы 2 метр. Санжар агай жакшы билет, Байрактарды күнүнө 5тен, 10дон, 100дөн жасап койсо болот, элестетиңиздер. Ошон үчүн билимдин баасы ошончолук кымбат экен, достор, туугандар. Кол чаап койсоңуздар болот. Анан Африка. Гапыр агай жакшы көрөт Африканы. Африкадагы элдердин көбү менен Гапыр агай тааныш. Агай тура эле экен сиздин айткандарыңыз. Мен ошо Африка жөнүндө изилдеп атып уктум. Дүйнөдөгү бриллианттын, дүйнө жүзүндөгү жер тоголокто, бриллианттын 30% Африкада экен, элестетип көрүңүздөр. 30% бриллиант Африкада экен, континент, канча континенттин ичинен Африкада 30% бар экен. Алтындын 60-70% Африка континенти экен. Биздин кумтөрдүн алтынын алып барса кичинекей бир чөмүчтөй эле болуп калат экен биздин кумтөрдүн алтыны. Африканыкы жеринин асты алтынга ширелген дейт да. Бирок дүйнө жүзүндөгү эң кедей, саат сайын кичинекей балдар ачарчылыктан чарчап аткан, китеп жетишпеген, мектеп жетишпеген континентте дүйнө жүзүндө биринчи орунда Африка турат экен. Мунун себеби эмне десе, Гапыр агай айткандай эле, китеп окууда экен, мектеп куруууда экен. Акыркы 20-кылымда 1,5 триллион доллар кайрымдуулук барган экен Африкага. Сен мына оорудан көз жумгантасың, больница сал, же болбосо курсагың ачка, тойгуз деп отуруп Бириккен Улуттар уюму аркы берки болот. 1,5 триллион доллар акча эмне болгон экен, Африкага барган экен. Ошондо дагы Африка эли бир кылымда бир жакшы жыйынтык көрсөтө алган жок дейт. Анын көп себептери бар экен. Анткени ошол эле кезде өнүккөн чоң-чоң державалар Африкага кичине сен колуңан келбейт, мен кайрымдуулукту ал деп туруп 150 триллион долларлык бриллиант алтынын урдап кеткен экен, элестетиңиздер. Нефтисин урдап кеткен экен. Ошону өздөрү иштете албайт беле десе, иштете алмак дейт. Алар ошондо билимге, аң сезимге, түшүнүктөрдү туралаганда дейт экен да. Ошол сыяктуу эле Кыргызстандын да кен байлыктарыбыз аябай толтура. Ан үчүн биз көбүрөөк окушубуз керек экен, көбүрөөк өзүбүз иштетип, өзүбүз ойлоп таап, өзүбүз чыгарышыбыз керек экен. Анан Кыргызстандагы дүйнө жүзүндөгү эң көп нерседен эң алдыңкы биринчи орунда турат экен. Бирок аны баарыңыздар билесиздер да, туурабы? Мен бүгүн Кыргызстанды өзүбүзбүз эч ким жок чет өлкөдөн. Анча-мынча кемчиликтер боюнча статистиканы айта кетейин, туура көрсөңүздөр. Кыргызстанда көкбөрү боюнча бир кылым мурда деле көкбөрү боюнча жарыштар болуп, байгелер сайылып турган экен. Манаста эпосунда деле Көкөтөнүн ашына деле айтор. Анан бул жакшы нерсе, көкбөрүнү даңазалашыбыз керек дүйнө жүзүндө. Бирок ошол арада билим үчүн да конкурстарды ушундай кылып өткөрүп турсак деп ойлойт элем да. Өткөндө бир райондо болгон экен, 5 машина коюптур, ошонун биринчи орунга коюлганы 570 Lexus экен. Ал бир адам баласынын сүннөт тоюнда өткөргөн маарак экен, элестетип көрүңүздөр. Биякта болсо канча адамга китеп жеткире албай, жакшы жерге акча таба албай жүрөбүз, Ошон үчүн жаштарды дагы билим жаатына да салса деген оюбуз бар. Экинчиси, дүйнө жүзүндө Кыргызстан менен Казакстан экөө ресторандардын көптүгү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Бир күндө, бир суткада Бишкек шаары боюнча 100 миң адам тойдо болот дейт. Элестетип көрүңүздөр, 100 миң. 6-демалыш күндөрү. Ошто эле 60 миң.
ошентип отуруп андан кийинки статистикабызда тамактардын түрлөрү боюнча бир столдо отурганда 16-дан 26-га чейин тамакты жеген бир гана кыргыздар экенбиз. Муну Нуржигит агай жакшы билет. Түрүнөн, салаттын түрүнөн мындан башкалар көргөндөр аябай эле таң калат дейт да. Биз эми көнүп каламыз да, бизге таң калышуу деле эмес. Бирок тиги мамлекеттик катчы Сүйүнбек агай айткандай, кыргызым тоюңан айланайын, тамагыңан айланайын чындап эле. Байлыгыңан айланайын, бирок анча-мынча эме Гапыр агай айткандай кичине ушулардан экономдоп туруп билимге көбүрөөк салышыбыз керек болуп атат. Анан гулянка деп коебуз, жаштардыкы. Ушул боюнча дагы аябай алдыда турат экенбиз. Бизди көргөн орустар, европалыктар таң калат дейт, ушунча машинаны көрүп туруп. Эме жанагы айдоого чиркейлер жок болсун деп дарыса эткен вертолет, самолеттор менен. Азыр ошол менен гулянка кылып башташтыр. Элестетип көрүңүздөр, эки жубай отурат экен дагы Ошту же Бишкекти айланып туруп самолет менен гулянкалар башталыптыр. Элестетип көрүңүздөр. Үйлөнгөндө муну да ойлонуп коюңуздар. Анан комментарий боюнча, муну Нуржигит агай жакшы билет. Комментарий боюнча, комментарийлердин түрү боюнча Кыргызстан биринчи орунда экенбиз. Эмне бир эле комментарийди айтып берейин. Баткен окуясы болду. Анан Баткенде окуя болуп атканда Ошто индус туугандарыбыз не кылган экен? Индус туугандарыбыз 2 күндө 150 000 сом чогултуп туруп Баткенге жардам бериптир Гапыр индус Кыргызстанда окуп жаткан студенттер. Анан не кылыптыр? Анан ошондо индустарды азаматсыңар, активисттер деп монда комментарий кетип атат. Ошол жерде бир кыргыз жазып атпайбы? Оштук индустар молодец дейт. Молодец дейт. Мо Бишкектеги индустар деле кыймылдап койсоңор болот дейт. Элестетип көрүңүз. Ошол комментарийди көргөндө бир гана кыргыз жазат дейсиң да. Ал кыргыз байке байкуш өзү тиги дворец спортко барып деле бир суу берип коюптур да, диванда эле экен да. Диванда отуруп туруп эле жазып койгон экен. Көрсө дүйнөдө адамдар негизи 90% ошо сындап эле, сын тагып эле отургандар болот деп айтышат да, кайдыгерлер көп болот деп айтышат экен да. Ошон үчүн кайдыгерлерден болбой эле комментарий жазбай өзүбүз чыга калып туруп иш кылалы. Чоң рахмат. Бул сөздү улуу адамдар айтса керек, бирок мен Гапыр агайдын оозунан уккам, өзүнүн авторун таба элекмин. Караңгылыкты миң айтып наалганча бир бурчуна шамжак. Кыргызстан артка кетти, анан бул эле, ал эле деп баарыбыз санап отура берсек, убакыт өтө берчү экен. Андан көрө караңгылыкты миң кайталап наалганча келиңиздер. Ар бирибиз бирден китеп окуйбуз, айылыбызга китепкана ачабыз, ата-энелер мектебин уюштурабыз айылыбызга. Ошентип чет-четинен шамжак отура турган болсок, не кылат экен? Кыргызстанда жап-жарык өлкөгө айланат. Коңшуларга эмес, Африкага чейин тиет экен. Анан Куранда ушундай бир аят бар экен, кайсы бир коом өзүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Аллах аларды өзгөртпөйт. Биз көйгөйлөрдө айтып атпайбыз, Кыргызстандыкын, Африканыкын, биз эми өзүбүз өзгөрөбүз деп Кудайга талап көрсөтмөйүнчө Кудай бизди мону турган жерибизде эле чимирип койбойт экен да. Ан үчүн бүгүнкү күндөгү адаттарыбыздын баардыгын өзгөртүшүбүз керек экен. Ушул аяттын мааниси абдан чоң экен. Кийинкиси ой, сөз, иш, адат, тагдыр. Бүгүн оюбузду өзгөртө турган болсок, биз бир адам ийгилик оюн өзгөртө турган болсо, анын оюн жакшы жакка өзгөртсө, ал жакшы нерсени сүйлөйт экен. Жакшы нерсени сүйлөсө, жакшы иш кылат экен. Жакшы иш кылса, ал адатка айланат экен, ал адаты тагдырга айланат экен. Ошентип адам бактылуу же бактысыз болот дейт. Анан уже жыйынтыкты алып келатат. Стэнфорд деген университет бар экен. Мен жанагы мисалдарды айтып келип ушуну айтайын. Стэнфорд деген үй бүлө бар экен, адам. Ошол адамдын баласы Гарвард университетинде окуч экен, билим алчу экен. Ал канчанчы бир 6-7 класс кезинде байкуш бала Гарвардда окуп жүрүп кайтыш болуп калган экен. Анан 70-80ге чыгып калган чал кемпир ээрчип алып туруп Гарварддын эшигин такылдатып барат экен. Деп ректорго жолугат экен. Ректордон сурайт экен, сиз эмне кыласыз? Десе, мен балам өтүп кетти эле, ошонун эстелиги деп Гарвардга бир корпус куруп берели, кемпирим экөөбүз деп айтат экен. Ошонсо Гарварддын эмеси ректор эшикке чыгып кала деген экен да, кечирип койгула депчи. Гарварддын бир эле корпусу $2,5 миллион турат дейт экен. Аны каяктан кылмайлыңар деген абышка кемпир маданияттуу түрдө чыгып кетет экен да, эмне кылат экен? Кетип баратып ал айтат экен. Кемпир, өтө деле кымбат акча эмес экен. Андан көрө жаңы эле университет салбайлыбы деп 70-80ге чыккан адам, чал кемпир Стэнфордда үй бүлөсүнүн баласынын атына арнап туруп ушул университет салган экен. Караңыздар, Гарвардды 100 жыл, 200 жыл, 300 жылдын ичинде Гарвардды басып өткөн экен. Бүгүнкү күндө ушу Стэнфорддун бир жылдык бюджети $37,2 миллиард турат экен. Кыргызстандын толук бюджети $4-5 миллиард. Элестетиңиздер, бизге окшогон мамлекеттин 6 мамлекеттин бюджети жалгыз
Стэнфорд деген университет экен. Элестетип көрүңүздөр. Ошон үчүн биз ата бабаларыбызга бир жакшы нерсе арнасак, келиңиздер студенттерге стипендия берели, же бир китепкана куралы, же бир борборлорду куралы. Эгер идея болбой аткан болсо, азыр айтам бир. Биз калтыр бир тууганым деп. Надырбек ата айткан жакшы сөзү бар. Надырбек ата айткан жакшы сөзү бар. Асманда учкан куштан из калбайт экен. Анан деңизде сүзгөн балыктан из калбайт экен. Анан жашоосунда эчтеке кылбай жашоосун бекер өткөргөн адамдан из калбайт экен. Сиз биз из калтырган адамдардан бололу, туугандар. Анан окуп атасыздар да? Көрүнүп атабы? Не деген жазуу экен? Биринчиси өзүнчө, экинчиси өзүнчө, чоң окуп албаңыздар. Тыйынчы чыккан, анан китепти ой деп койдук. Муну айтып коюшум керек болуп атат. Мен окуп жүргөндө мугалимдер айтып беришти эле, биринчи акча чыга электе, ата бабаларыбыз акча чыга электе, тыйынчы чыккандын терисин акча катары пайдаланышкан дейт. Бешти алып келип, тигинден нанды сатып алып, андан нары сдачасына тиги эмени көмүрдү берип деген сыяктуу соода кылыш экен. Анан биздеги тыйын деген сөз ушундан калган деген эсимде калыптыр. Анан презентацияга кошуп койдум. Анан экинчиси тыйынчы чыккан, анан китеп той деп койдум. Анан өткөндө Москвада китеп той болот. Андан кийин бир адам жазып жүрөт комментарий. Булар китеп тойдон акча таап алып туруп, агайлары байыт окшойт, өздөрү байып кетет окшойт, месталары мынча экен, тигинче экен дептир. Ошо комментарий кеткенде аябай бир хит болгонбуз. Ошондо китеп тойдун кадыры дагы көтөрүлгөн. Анан сиздерге айтарым, ушу агайларыбыз айткан, тууганда эл журтка кызмат кылып атсаңар, акча эмес, тыйын дагы акысына кирбегиле деп агайларыбыз тарбиялап чоңойткон. Биз чоң акчалар, алтындар эмес, тыйынчы чыккандын терисиндей болгон дагы нерсени өзүбүз үчүн ала элекпиз, туугандар. Китеп тойго келатканда күмөн болбой эле келе бериңиздер. Анан ошондо бир аз ойлоп калдым. Гапыр агай, 25 жыл гимназиядагы балдар чачыңызды агартса, ошондо Москвада китеп тойдон келгенден кийин 2 күндө анча-мынча чачыңызды биз агартып берди окшойт да, китеп тойдон кийин. Китеп тойдо достор ачык болот. Сиздердин 500 сом, 700 сомуңуздар бүт бардык ушу ресторан үчүн, фуршет үчүн, бар үчүн, бул үчүн кетет. Андан ашып калса китепкана ачкан кетет, достор, туугандар. Бул биз баарыбыз үчүн ачыкпыз деген сөз. Кеттик, соңкусу Түркияда китепкана экен. Өткөндө бир агайыбыз барган экен дагы, ушул тартып жөнөтүптүр. Ушул китепкана дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы китепкана болуп кылыптыр, заманбап болуп курулуптур. Канча миллион китеби бар экен? 24 саат иштейт экен кээ бир бөлүмдөр, элестетиңиздер. Анан кофеси, вафлиси, чайы бекер берилет экен. Кыргыз студенттердин баары ушунун ичинде жүрөт дейт. Бекер кофеден ичип туруп анан китеп окушат экен. Аябай сонун экен деп койдум да. Түрк туугандарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Караңыздарчы. Биздин ак үйдөн да чоң. Анан кийинкиси бир адамдан бир китеп долбоору ошентип иштерди кылып келатабыз, Кудайга шүгүр. Анан бир адамдан бир китеп, бир адамдан бир кешик, андан нары дайыр долбоор баштап атабыз. Бир адамдан бир кыш деген долбоор баштап атабыз. Эми китептерди чогулттук элек, ачып келатабыз. Эми Бишкекке бир өнүктүрө турган бир жакшы борбор салбасак болбой калды. Жок дегенде замандай, жок дегенде роялдай. Ал жакта ашказанды да башказанды да толтура турган бир проект кылбасак болбой калды деп, ушунун проектисин Илгир деген дизайнер жигиттер иштеп берди дагы. Биз жер караштырып, имарат караштырып баштап атабыз. Ал эмне болот? Азыр видео кетет, бир адамдан бир китеп өнүктүрүү борбору деп койдук. Ал 5 багытта иш алып барат. Видеодон чыгат, Бул биздин курула турган имарат. Той берет элем дегендерге идея. Бир адамдан бир китеп долбоорунун имараты. Азырынча Түркия менен жарышпай эле туралы дедик, 1 этаждан баштап атабыз. Үстүнүн көрүнүшү, капталдан көрүнүшү. Ичине киргенде эле эмне болот дебейсиздерби? Ичине киргенде кофеден баштайбыз, Кофе болот, кофени бекер берели деп атабыз. Экинчиси бул ресепшн. Тосуп алат ушул жерден жылмай ыктыярчылар сиздерди. Андан нарыны көздөй кеткенде бул жактарында китеп дүкөнү бар. Китеп дүкөнү бар дагы, ошол жактан бекер китеп окуй аласыздар. Андан кийин окуута турган борбор бар. Гапыр агайдын сабактарын, акыл эмген маданияты деген сабактарды ушул жерден кылсак болот. Бөлмөлөрүн көрүп атасыздарбы? Элестете бергиңиздер, элестетиңиз. Гапыр агай ушул жерде отурат.
Нуржигит агайдын сабактары болуп атат бул жакта. Жакшылык Матанов байкебиз келип мастер класстарды көрсөтүп атат окуучулар менен келип туруп. Элестетиңиздер. Бул жакта да класстар болот. 3 бөлмөдө окуй турган бөлмөсү болот. Могул болсо китеп окуй турган залы болот. Бул дагы 24 саат иштейт. Анча-анча китепканалар эскиргенде ошо стулдар дагы жаңы эмес экен деп окуй койгондор бар экен. Могул стулдар отурсаңыздар турбай эле окуй бересиздер китепти. Экинчиси китептер болсо, китеп басма боюнча иштейбиз, Кудай буйрса. Ошол жерден китептер басылып турат, элге таралып турат, элге жетип турат, котормочулар иштеп турат. Бул болсо Бакыт агайдын кабинети экен. Ушул проект башталып атат. Ушул жактан болсо Кыргызстанга бүт китептер таралып турат, анан онлайн сабактар дүйнө жүзүнө таралып турат. Могул жерде болсо жалаң подкасттар тартылып, агайлардын сабактарын бүт дүйнө жүзүнө мекендештерге түз чагылдырып беребиз. Бул болсо залы болот. Мини китеп тойлордун баарын ушул жерден өткөрөбүз, Кудай буйрса. Надырбек атанын, Нуржигит агайдын кечелерин, Жумайдин агайдын кечелерин өткөрөбүз ушул жерде. Тынымсыз. Анан ушул туугандар светти күйгүзүп коюңуздар ушул жерден токтоп туруп. Анан Эрлан агай презентациянын аягын коюп коесуздарбы? Байлык баарыбызда Кудайга шүгүр. Европалыктардын анча-анчасына караганда биз байыраак экенбиз, ар бирибизде үй, ар бирибизде машина бар экен дегендей, агайларыбыз айткандай. Анан биз эмне кылышыбыз керек экен? Келиңиздер ушуну кылалы деп атабыз. Бир адамдан бир китеп долбоор деп бирден китеп алып баштаган, китеп жеткирген китептердин акчалай наркын эсептесек 45 миллион сом болуп кеттир. Элестетиңиздер, 45 миллион сом элге инвестиция жасалыптыр. Бул проект ашып кетсе 20 миллионго бааланып атат, 20 миллионго. Аны бат эле топтойбуз деп ойлоп атам. Кудай буйрса дизайнерлик услугасы кетти. Калга эшик терезесин бир инибиз алды Европадагы. Андан сырткары 1 миллион сомго жакын каражат жакындап чогулуп келатат. Салым кошом дегендер келе бериңиздер. Анча улак өткөрөм дегендер бияка келгиле десеңер өткөрүп беребиз. Улакты өткөрүп туруп бул иш-чарага дагы чоң салым кошуп калсаңыздар тарых жаралат, кийин небере чөбөрөлөр сүйүнөт. Өлкөбүздүн гүлдөгөн Түркия, Кытай менен жарыша турган өлкөгө айланышына себепчи болосуздар. Жанагы презентациянын соңу өткөндө Бекболсун биздин офиске эмне кылыптыр? Бекболсун грин карт толтурганга сезон башталганда келгиле биздин офистен да грин карт толтурсаңар болот деп мындай камок ачкан экен. Не кылыптыр? Ошол жака не кылыптыр? Барсам мен офиске кире албай калдым. Бир бөлмө офисибиз бар мондай. Баша айланбай турган. Ошол жака барсам не кылыптыр? 30-40 киши тизилип алыптыр очередке. Америкага грин карт толтурам деген. Мен ошондо таң калдым, адамдар эмне үчүн Америкага кеткиси келет депчи. Анан ошонун арасында жөнөкөй адамдар эмес экен, бизнесмендер экен, врачтар бар экен, мугалимдер бар экен. Нуржигит агай барып келди. Акыркы убакта 60 миң адам 2 жылдын ичинде Чикагого кыргыздар барган экен. Элестетип көрүңүздөр, 60 миң адам бир эле чоң шаарында, штатында. Анан мен ойлоп койдум, Кыргызстанга 2,5 миңден жылына берет дейт. Эгер бир күн Америкага дагы киши керек болуп калып тур, жылына 250 миңден деп койсо, кыргыздар баарыбыз кетип калбайбызбы деген коркунуч ошондо келди да. Анан бизде кандай чечим бар деп эки эле вариант бар экен. Баарыбыз кетебиз, өзүбүз кыялданган ошондой штатка барып акча табабыз, баарыбыз кеттик, визалар болду дагы, баарыбыз Америкага кеттик. Бир вариант. Экинчиси, Америка сыяктуу китепканаларды, университеттерди, Стэнфорд, Гарвард сыяктуу университеттерде окуп, иштеп, өзүбүз дагы ушундай университеттерди курабыз дагы, Green Card to Кыргызстан деген Green Card жасайбыз. Деген ой келди. Табылдагай. Кандай дейт, жазайбызбы? Жазасак болот, Анан соңку сөз, акча жок жүргөн учур болор, бирок бата жок жүргөн учур болбосун. Надырбек атабыз айтты эле, бир батанын изи жөнүндө айтты эле, анан ушул сөздү жазып таштадым. Элестетиңиздер. Анткени агайлардын эмес кадимкидей жугат экен. Өмүр тез өтсө да тек өтпөсүн деп Жеңишбек Эдигеев деген агабыз Көктептердин китебинде жазган. Бүгүн келе албай калды, Кыргызстанда болчу. Өмүр тез өтсө да тек өтпөсүн, чындап эле баарыбыз аракет кылалы, менет кылалы. Могул сүрөттү атайын издеп таптым. Нуржигит агай экен, бул жактагы жигит. 26-27 жаш экен, элестетип көрүңүздөр. Агайдын жап-жаш кез экен да. Кимдер? Мээринбек Жакшылыктай болгон кез экен, элестетиңиздер, жап-жаш. Стамбулда түшкөнбүз дейт. Чыңгыз Айтматов болуп чогуу барып. Жанында Надырбек Алымбеков атабыз жазуучулар союзунун төрагасы болуп турган кезинде түшкөн экен. Надырбек атабыз жап-жаш анда 50
50-ге чыгып чыга эле кез экен. Карабайсыздар, өмүр ушунчалык тез өтөт экен дегенге сүрөттөр дагы айтып берет экен да, тарых кылыпчы. Бул сүрөттө карабайсыздар, былтыркы сүрөт экен. Агайыбыз болсо, Нуржигит агай болсо, мына 40 менен 50-нү чамалап, Надырбек атабыз 80-ди чамалап турат да, элестетиңиздер. Биз мындай өмүр алыстай сезилет да, такыр эле жетпечүдөй боло берет. Бирок эртең эле Табылдагайдагы ушундай болуп, бир аксакал болуп, турабы? Жакшылык байкебиз аксакал болуп ушинте турган күн эрте эле экен. Ошон үчүн өмүрүбүз тез өтсө да тек өтпөсүн деп ушуну киргизип койдум. Жараткан мүмкүн болбогон нерсени пендесине кыялдандырбайт дейт. Жанагы биздин Бабыкан борбор деген биздин эң кичинекей эле кыялыбыз. Ошону кыялдандык, демек буюрса ишке ашат деген сөз. Экинчиси, Москвага барарда ушул сөз ойго келди. Мындай баарыбыз самооценка деп коет го, тургула ордуңардан деп мотиваторлор айтып атпайбы? Мен баланчанын баласымын, депутаттын, министрдин баласымын деген нерсе көп эме кылбайт экен деп ойлоп калдым да. Адам ак сөөк болуп төрөлбөйт. Адал эмгек, маңдай тер, кара мээнет сөөгүңдү агартат деп жазып салсам болобу Москвага кетип баратып. Ар бир адам сөөгүбүздү агарсак болот экен. Эмгек кылып, тер төгүп, анан соңкусу оомат ойт, эгер оодар алсаң. Bir күн оомат келет деп коет өткөндө бирөөчү. Ал европалыктар жыргабасын деп коет. Бул дүйнөдө жыргабасын деп коет. Bir күн оомат бизге да келет деп коет. Ал оомат келиш үчүн да биз кичине аракет кылып оодарганга себепчи болушубуз керек экен деген сөз келди. Максатка жетпей калуу коркунуч эмес, кадам таштабай коюу эң чоң өкүнүч деген сөздү да жазып койдум. Келиңиздер, бүгүн максатыбыз барбы? Аракет кылалы. Жетпей калсак ал бир Алладан. Жете турган болсо, Кудай насип кылса ал оңой эле экен. Баарыбыз жетсек болчу да экен. Ошол туугандар, бул реквизиттер биздин ким кошом десе, бир кыштан баштап 1 миллион, 2 миллион сомго чейин салым кошконго эшигибиз ачык. Баары эл үчүн кызмат кылат, Кудай буйрса. Эми, телефонго тартып атасыңар, мейли. Оны тартып алыңыздар, анан жыйынтыктайм. Реквизиттер, анан Бабыкан баракчасына жайгаштырабыз. Ким салым кошом десе, келиңиздер. Өткөндө бир эле студент инибиз Европадан каалга менен эшигин элестетиңиздер, 600-700 миңдик жумушту бир эле инибиз көтөрүп койду, Кудай буйрса. Мен каалга терезеси салып берем дейт. Кийинкиси, эми үй тапшырма болсун, туугандар. Ошол жакшы барыңыздар. Азыр бата менен жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса. Анан бүгүн Нуржигит агай, Капар агайдан, агайларыбыздан эмне үйрөнсөңүздөр ошого амал кылыңыздар. Жок дегенде бирден ките окуп болсо да бүгүн ниет кылалы. Жумасына бирден ките окуйм. Алдыда ушул борборго салым кошом, мен да борбор салам. Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепкө өнүккөн өлкө болот деп ниет кылып, ошого ар бирибиз үйгө тапшырмалалы. Ал үчүн ар бирибиз салым кошолу. Келиңиз.